Нурлан Насипке кайсыл кыз гүл тартуулады. Кадимки Нурлан Насиптин артында кайра эле ушак сөздөр башталды. Социалдык тармактарда Нурлан Насип жөнүндө дагы бир окуяны айтып жатышат. Анын көрмандары көп. Алар дайыма сүйүктөрчүгө гүл тартуулашат. Бул жолу ырчыга дагы бир кыз гүл тартуулаган эмиш. Мында эч нерсе да жок. Бирок үйүнө келсе гүлдүн ортосунда кагаз жүрүптүр. Анда Нурлан Насип мен сизсиз жашай албайм деп жазыптыр. Аны Аселде көрүп калган сыяктуу. Дал ошол кат үчүн чыр чыккан окшойт. Бул чынбы же калпы белгисиз. Биз жылдыз үй бүлөгө тынчтык жана бакыт каалайбыз. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Кызсай Калкабылова ырды уккандан кийин ажашпай калгандарды угуп кубанды. YouTube'да эң көп көрүү чогулткан клиптер кайсылар? Ырдын аталышы Ажасак. Аткаруучулар Кызсай Калкабылова, Зарлык Камбаралиев. Чыккан күнү 2019-жылдын 20-сентябрында. Кароо 2 миллиондон ашуун. Ажасак ырыбыздын сөзү жана обону Зарлык Камбаралиевке тандык. Дуэт болуп ырдоону мага Зарлык сунуштаган. Менин баракчама ажырашуудан кийин депрессиянын кантип жеңдиң? Эмне кылышым керек? Деген сыяктуу каттар көп келет. Ар бир катта айымдар өз тагдырын чагылдырышат. Клиптин сценарийин ошол келген каттардын негизинде жаздык. Клипти Нурсултан Купатов тартты. Андагы эки кичинекей бала ырчы. Алпаручу Лутфила Бусурманкул уулунун уулдары. Алар менен иштешүү кыйын болгон жок. Клипти 7 күндө миллион кароо чогултат деп ойлогон эмеспиз. Мага баарынан жакканы. Бул клиптен кийин ажырашууну ойлонуп жаткандар ал оюнан кайтып, ажырашкандар элдешип жатышыптыр. Муну мага дайрек аркылуу айтышып, ыраазычылыгын билдирип жатышат. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Айзада Жамгырчиева жүрөгүмдө элеген бирөө бар. Жаңы кыргыздар юмордук скетч шоусунда майы кызды. Не жаңылык юмордук теледолбоорундагы Алпаручу кызды. Баарыбыз эле таанысак керек. Мына ошол шайыр шаңдуу журналист, Алпаручу, тамада, актриса, Айтор ар тараптуу өнөреси Айзада Жамгырчиева Марал шоу программасына конокто болуп, кызыктуу маек куруп берди. Саламатсызбы? Акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Азыркы учурда КТРКнын музыка телеканалында Алпаручу жана музыкалык редактор кызматтарын аркалап жүрөм. Каналдагы элдик хит, музыкалык фристайл жана топ хит программаларын алып барам. Андан тышкары мамлекеттик иш-чараларды, концерт кечелерди алып барабыз. Айтор элдин кызматында жүрөбүз эркелеп. Нөшөрлөгөн жамгырды жан дүйнөңүз кандай кабыл алат? Негизи Жамгырчиева жамгырды аябай жакшы көрөт. Эртең менен терезени ачканда эле сыртта жамгыр жаап жатса жумушка болгон каалоом азайып, үйдө эле жылуу жумшак жаткым келет. Чыгармачыл адам болгондон кийин жан дүйнөңдө сырттагы барайына байланыштуу болуп калат экен. Күн чыгып турса маанайың көтөрүлүп, күндөй жайнайсың. Жамгыр жааса жүрөгүң кошо ыйлап романтикага бөлөнөсүң. Кар жааса үшүйсүң. Жазында гүлдөй ачыласың. Демек чыгармачыл инсандар 4 мезгилди тең жүрөгүнөн өткөрүшөт. Тамадалык өнөрүңүздү көрүп калабыз. Кыз кишинин той алып барганын эл кандай кабыл алат? Негизи тойду кыз кишиге башкартканды кыргыз эли башкача кабыл алат. Ишенишпейт. Ушул кичинекей кызбы, Жамгырчиева тойду алып барабы деген сыяктуу кептерди көп эле угам. Өткөндө эле бир тойго барып, гримдөйчү бөлмөдө олтурсам, бир эже ай жана кыз алып барабы? Кантип алып барат ыя? Жамгырчиева дегениңер ушулбу? Мындай эле неме турбайбы? Деп мени байкабай чыгып кетти. Маңдайымда олтурган эже мени караган боюнча жаман абалдай калып калды. Негизи кыз кишинин тойго аралашуусу аябай кыйын. Үйдө ким кожоюн? Албетте эркекте. Ошон үчүн өйүн учурайт. Бул оңду сын пикирлерди кантип жеңесиз? Ошондой аябай эл агым келди. Жанымда жүргөн курбу кызым айтсам, ал ой Айзада, сен күчтүү кызсың да, эмне эле болуп атасың деди. Анан кайра чыйрала түштүм. Ичимен сен Айзада кыласың, колуңдан келет деген чакырык чыкканда бардык терс ойлорду унутам да. Бет алган ишиме киришип кетем. Жеке жашооңуз кантип атат? Жүрөгүмдө элеген бирөө бар. Аты жөнүн азырынча ачыкка чыгарбай турайын. Маалымат булагы маалымат чекиткейжи. Министр Каныбек Исаковдун жакыны 23 жашар мугалим билим берүү отличнигин алды. Билим берүү отличнигин ким алат? СССРден келаткан мыйзамдар боюнча билим берүү отличнигин алуу үчүн кеминде 15 жыл педагогикалык тажрыйбасы болуш керек. Андан соң албетте, билим берүү отличнигине татыган адам бир мектептин көркү болуп жакшы иштеп, башкаларга үлгү болуш керек. Ал эми билим жана илим министри Каныбек Исаков бул кызматка келер менен жакын жердеши. Ош шаарындагы Нышанов атындагы номер 50 орто мектептин география мугалими 23 жаштагы Бактыгүл Жапар кызын билим берүү
отличнигин алды. Бактыгүл Жапар кызынын Ош шаарындагы Нышанов атындагы номер 50 орто мектепте география мугалими болуп иштегенде 3 жыл болуптур. Демек Каныбек Исаков Ош мамлекеттик университетинде ректор болуп турганда анын студенти болгон. Бул кечеки студент кызды окуткан мугалимдер 30-40 жыл мектепте окуучуларга көнөрбөс билим берип, билим берүү отличнигин алабыз дегенде эки көзү төрт болуп, бирок билим берүү отличнигинин лимити аз болгондуктан гана ушул белгиге жетпей жүргөндөр канча. Кечеки ректор Каныбек Исаков ишин башта элек жатып жаңылдабы. Ал билим жана илим министри болор менен көп жылдар мектептин ачуу татуусун татып жүргөн мугалим ага эжелерге чыйт түкүрүп койду да. 3 жыл иштеген жердешине, өзүнүн жакынына, балким өзүнүн студентине билим берүү отличнигин берүүдө коюлган талаптарды кыянатчылык менен бузуп, мыйзамды сыйлабай, Каныбек Исаковду да окуткан мугалимдердин кадыр баркын тебелеп кетти. Эми жаңы мода чыкты. Жогорку окуу жайын бүткөн Каныбек Исаковдун жердештери билим берүү отличнигин ала бериңиздер. Сиздер үчүн министрликтин эшиги ачык. Бир гана шарт: министрдин жакыны, жердеши болуш керек. Көп жыл иштеп, урмат-сыйга татып, билим берүү отличнигине жетпей жүргөндөр сиздер учукпай эле пенсияга кете бериңиздер. Маалымат булагы Назар Ньюс чекиткейжи. Өткүрбек Жамшитов сотко чакыртылды. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу соттук процесске күбө катары чакыртылды. Анын өлүмүнө шектүү катары Мелис Калыков өтүүдө. Бул тууралуу шектүүнүн эжеси Дамира Калыкова билдирди. Анын айтымында 9-10-11 октябрь күнү бул иш боюнча соттук процесс болот. Дамира Калыкова башкы прокурордун соттук ишке келип, күбө катары суралышын талап кылат. Мен сизди мында мурунку соттук процесстерге чакыргам, бирок көңүл бурбай жатасыз. Бул сизге намыс алып келбейт. Сиз үлгү көрсөтүңүз, жаран катары прокурор катары, деген ал өз билдирүүсүндө. Андан тышкары ал сизди кылмышкерлерди жашырып жаткандыгыңызга айыптап жатышат. Сотко келсеңиз айыпкептерге чекет коюлмак. Айрым маалыматтар боюнча сиз алаң улоого чыккандардын биринин досу, классташы деп жатышат. Сот Жолборс Кудаяров калган 73 күбөнүн соттук процесске чакыруудан баш тартып жатат. Кааласаңар өзүңөр чакырып алгыла деген. Мына мен сизди чакырып жатам, деген бул иш боюнча шектүү катары өтүп жаткан Мелис Калыковдун эжеси Дамира Калыкова. Маалымат булагы Назар Ньюс чекиткейжи. Кыргызстандык 400 мугалимдин көзүнө акысыз операция жасалат. Кыргызстандагы 400 мугалимдин көзүнө акысыз операция жасалат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, билим берүү тармагындагы кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо менен бекемдөө жана социалдык жеке мамлекеттик өнөктөштүктү өнүктүрүү максатында Билим берүү министри Каныбек Исаков жана Дордой Офтальмик-сервис көз микрохирургиясы медициналык борбордун башкы директору Асизбек Ешмамбетов менен атайын келишимге кол коюшту. Өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын 400 кызматкерлерине көз катарактасын алдын алуу жана башка көз ооруларын жок кылуу үчүн жогорку технологиядагы хирургиялык операциялар акысыз жасалат. Билим берүү кызматкерлеринин катаракта жана башка көз патологиясын текшерүү үчүн офтальмологдордун тобу түзүлөт, деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Барометр чекиткейжи. Путиндин айлыгы көтөрүлдү. Россиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Анын ичинде президент менен премьер-министрдин майнасы да бар. Бул тууралуу Марал радиосунун сайты жазды. Жарлыкка ылайык айлык 1 октябрдан баштап 4,3% жогорулайт. Анын себебин 2018 жылдагы инфляция менен байланыштырган. Акыркы ирет өлкө башчыларынын айлыгы 2018 жылдын 1 январында көтөрүлгөн, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Владимир Путин буга чейин бир айда 720,7 миң рубль айлык алган. Ал эми бир жылда президенттин айлык акысынын кирешеси болжол менен 8,6 миллион рубль деп эсептелинген. Маалымат булагы Говори Чекит ТВ.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.